Арбаңыздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз заманбап билим берүүдө чыгармачылык менен технологияны айкалыштырган платформа тууралуу сүйлөшөбүз. Ал платформа Write Reader деп аталат. Андыктан биринчи эле биз Google Chrome'го киребиз. Google Chrome'дон издөө жолчосуна кыргыз тилинде эле Write Reader деп жазабыз. Бизге мына ушундай экран чыгат. Бул жерден сары түстөгү логотипи бар биринчи ссылканы басабыз. Эң жакшы жери бул платформанын интерфейси кыргыз тилинде да иштейт. Демек, кыргыз тилине өткөрүп алабыз. Андан кийин ушул эле жерден акысыз катталуу дегенди басабыз. Бул жерден бизден пароль, атыбызды сурайт. Эң жакшы жери Google аркылуу катталганыбыз оң. Google аркылуу катталганда өзүбүздүн Google аккаунтубуз чыгат. Мына ушуну тандайбыз. Бул жерден окутуучу болуп катталабыз. Ушундай экран чыгат. Бул жерге биз өзүбүздүн классыбызды түзүп алсак болот. Ал үчүн мисалы мен 10-чы агым деп группанын аталышын жазайын. Мынакей бизге класс түзүлдү. Эми ушул жерден открыть классты басып туруп, классыбызга китеп жазсак болот. Ошондой эле ученике окуучулар деген жерине кирип туруп, ар бир окуучубуздун атын бул жака жазып, мисалы үчүн окуучулардын аттарын жазабыз. Кайра экинчи окуучуну жазып кетсек болот. Андан кийин окуучуларыбызды ушундай кылып, катары менен канча окуучубуз болсо баарын атын жазып туруп, мисалы, мен 4 окуучуну жазып турайын. Добавить учеников дегенди басабыз. Бул жерде бизге окуучуларыбызга код, ошондой эле QR кодун дагы чыгарып берет. Ал үчүн карточка доступа дегенди басабыз. Бул жерден тандайбыз. Выберите ученика. Анан ушул эле загрузканы басып коебуз. Жүктөп алышыбыз керек өзүбүзгө. Эми жүктөлгөн документти ачып көрөбүз. Бул жерде мына ушундай мен 4 окуучуну бул жерге киргизип алдым. Айбике, Барсбек, Байыш, Жаныш. Мына ушул пароль менен, ушул код менен окуучу кире алат. Ошондой эле эң жакшы жери бул жерде QR код бар. QR код менен кирсе да болот. Эми китепти кантип түзөбүз? Китепти түзүү үчүн, электрондук китепти жасоо үчүн создать книгу деген бөлүк бар. Бул бөлүктү басканда бизге китеп түзүү үчүн бет ачылат. Эң жакшы жери бул китептин түсүн өзгөртүп алсак болот. Биз телефонубуздагы, өзүбүздүн уюлдук телефонубуздагы функциялар, кызматтар бул жерде да иштейт. Түс берүү үчүн өзүбүзгө каалаган түстү коюп алсак болот. Мисалы үчүн көк түс. Названиясына мисалы өмүр баян деп жаза турган болсок, өмүр баян. Авторун жазабыз. Мисалы Аширова. Андан кийин бул китебиздин башкы бети болуп эсептелет. Бул жерге биз сүрөт коюп койсок болот.
сүрөт азыр мисалы күз мезгилине байланыштуу сүрөттөр бар экен биздин китепканабызда. Ушул эле жерден мисалы мен мына сүрөттү жактырдым, ушул сүрөттү коюп коеюн. Мына ушинтип биздин китебибиздин мукабасы деп койсок болот, бети даяр болду. Эми бул китепте эң жакшы жери үн жаздырсак болот. Мисалы үчүн бул жерде үн жазуу функциясы бар. Мына ушуну басып туруп үнүбүздү жаздырсак болот. Эми кийинки этапка өтө турган болсок, китептин биринчи бетин ачабыз. Биринчи бетин ачуу үчүн бул белгини басабыз. Эми ушул жерде текст ученика, окуучу үчүн, же болбосо студент үчүн текст жазганга бет ачылат. Ошондой эле окутуучу, мугалим текшергенге бет ачылат. Комментарий, пикир жазганга бет ачылат. Эми бул жерден биз дагы сүрөт тандап коебуз. Сүрөттү тандадык. Мына күз мезгили, жыйын терин убак, мынакей. Мына ушундай сүрөттү койдук дагы биздин темабызга байланыштуу болгон. Мисалы үчүн биздин китеп өмүр баян деп аталган болсо, мына ушул өмүр баянга тиешелүү болгон сүрөттөрдү койсок болот, же болбосо өзүбүздүн сүрөтүбүздү койсок болот. Эми ушул жерде өмүр баян, өзүбүздүн өмүр баяныбызды жазабызбы, же болбосо китептин сыртына күз мезгили деп жазып алган болсок, күз мезгили жөнүндө текст жазабызбы? Бул ар бир окуучу, студент өзүнө темасына тиешелүү текстти ушул жерге жаза алат. Кийинки бетти ачууда дагы ушул эле сыяктуу көрүнүштөр кайталанат. Бул бетте дагы ушул сыяктуу кызматтарды, иш-аракеттерди жасайбыз. Текстти жазуу үчүн ушул жерге эле курсорду коебуз. Мисалы үчүн мен Аширова Тунук Курбанбековна. Мына ушундай кылып текстти жазып кетсек, улантып жазып кетсек болот. Мен ушул жерге чейин жазып токтотуп турайын. Преподаватель бул жерге окуучунун же болбосо студенттин жазган текстине карата толуктоолорду киргизип, тапшырмаларды берип, же болбосо ушул жазууну, текстти текшерип, өзүнүн баасын берсе болот. Эми бул жерде мен өзүмдүн студенттерим менен биргеликте иштеген бир канча электрондук китептерди көрсөткүм келип турат. Мисалы үчүн мүнөздөмө биз иш кагаздар стилин өтүүдө мүнөздөмө иш кагазын дагы өтөбүз. Ал учурда мына ушундай кылып туруп мен студенттерге даяр китептерди, электрондук китептерди даярдап койгонмун. Муну ачып көргөнүбүздө эң жакшы жери мына ушул мүнөздөмөгө тиешелүү болгон сүрөттөр, биздин Ош мамлекеттик университети. Анан жакшы жери ушул мүнөздөмө боюнча аудио жаздырылган. Кийинки беттери дагы ушул сыяктуу. Мына кадимки биз электрондук китепти мына ушундай кылып жасап алып, эң жакшы жери бул китепти сиздер оң тарапта көрүп турасыздар. Шилтеме, ссылка аркылуу биз муну башка бирөөлөр менен, жакындарыбыз менен, окуучулар, студенттерибиз менен, же болбосо ата-энебизге керектүү бир китеп даярдаган болсок, баарына ушул жерден ссылка аркылуу бөлүшө алабыз. Ссылка бөлүшүү жөпчөнөкөй. Ссылканы алып туруп, WhatsApp'тан же болбосо Telegram'дан бөлүшүп жөнөтүп койсок болот. Эгерде сиз өзүңүздүн каалаган сүрөтүңүздү коем десеңиз, бул жерде галерея изображение бар, поиск бар, снят фото бар, загрузки бар. Ушул жерде сиз өзүңүздүн сүрөтүңүздү коюш үчүн загрузить бөлүгүн басасыз дагы, бул жерден өзүңүздүн галереяңыздагы сүрөттөрүңүздү коюп көрсөңүз болот. Ошондой эле снят фото бар, ушул эле жерде дароо эле сүрөткө түшүп туруп, бул сүрөттү дагы коюп кетсеңиз болот. Мисалы, мына ушундай кылып туруп койсоңуз болот. Бир аз убакытты алат. Мына ушундай кылып өзүңүздүн сүрөтүңүздү коюп кете аласыз. WriteReader бул балдардын жазуу, окуу жана сүйлөө көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн креативдүү электрондук платформа.
Муну өзүңүздүн шартыңызга жараша, мисалы үйдө отуруп дагы даярдасаңыз болот, сабак учурунда даярдасаңыз болот. Ошондой эле жакыныңыздын туулган күнү болобу, же бир майрамдарда куттуктоо болобу, ушул учурларда дагы сиз өзүңүздүн жакыныңыздын сүрөттөрүн коюп, ошондой эле үн жаздырып, тексттерди ошол тууганыңыз же жакыныңыз же ата-энеңиз боюнча болгон жакшы пикирлериңиздерди текст жазуу жерине калтырып жазсаңыздар болот. Бул артыкчылыгы, эң негизгиси балдардагы артыкчылыктар бул кызыгууну арттырат, анан жазуу аркылуу тил үйрөнүүнү жеңилдетет. Ошондой эле мамлекеттик тилде туура жазууга, сабаттуу орфографиялык, пунктуациялык каталардан арылтып сабаттуу жазууга үндөйт. Ошондой эле үн жаздыруу аркылуу сүйлөө жөндөмдүүлүгүн дагы өнүктүрөт. Эң жакшы жери балдар өз чыгармасын жаратып, өзүн чыныгы автор катары сезет. Сиздер менен Санарип мугалим, Аширова Тунук Курбанбековна болду. Саламатта калыңыздар.